билесиңдер. Мына көп каттар келди 1000ге чейин, анча-мынча 1500ге чейин. Ана биз көпчүлүктүн оюн биз калыс коюп туруп эске алышыбыз керек да, туурабы? Жок, брат, биржанын киловатт кылып белгилеп, биржанын киловатт кылып белгилеп дагы жанагы энерго барондордун башын жоктук түшүрөт. Эмне үчүн артыма төлөй качып кетти? Эмне үчүн сен төлөбөйсүң? Эми биринчи сыйлайчы, көтөрүп жүрө болчу. Азыр кыйкырыш эч кандай майнап чыкпайт. Сиздин мына тапшырмаңыз, сунушуңуз боюнча чынында аракет кылдык. Эми аракет кылсаң берекет болот дейт. Мына институтта окуганда деле мисалы үчүн толугу менен бир сабакты бүтпөсөң аракет кылыш үчүн келе деле багуучу да. Ана Тургуна келдиңеле чечет калып келбейсиң байлабай. Кош базыр, мына чечилип келип атат. Кошопчу дейт. Мен өмүрүмдү ушундай жерде сүйлөп көргөн жок элем, эми сүйлөгүм келип атат. Ой, бияк менен Эмнелеп чечет Башка биринчи жолго келип кызбай болуп келип атам. Уксун мендей тажал аялдардын кыйкырыгындагы. Калганда тажал болот экен пенсия. андай болсо бир февралдан баштап биз тарифтик саясатты өзгөртүп атабыз. Тарифтерди тарифтик саясат орундар калып атат, бирок тарифтер ошол механизмдер менен иштелип өзгөрөт. Экинчи тепкич калп үчүн, экинчи тепкич бул 700дөн ашык керек. 2 сом 5 тыйындан 1 сом 82 тыйынга 23 тыйынга түшөт. 23 тыйын арзандайт бул калп үчүн. Калп эмес керектөөчүлөр үчүн, мисалы үчүн бизнес жүргүзгөндөр жана башкаларга 22 тыйынга арзандайт. 2 сом 19 тыйындан 1 сом 97 тыйынга чейин. Бул биринчи кадам. Экинчи кадам, мына биз өткөндө сүйлөшүп туруп компенсацияларды өзгөртөлү деп сүйлөшкөнбүз. Ушул компенсациялар боюнча катуу мына талкуулар болду. Мына каршы чыккандар деле болду. Бизгечө түнкү саат 9да аран ушу макулдашып кетиштик ушул маселе боюнчачы. Биз деле мына майранда иштеп ушул маселенин аркасында чуркап жүрдүк. Анан кандай чечимдер болду азыр? Мына ошону айтып коеюн деп атам. Мына 700 киловатт саатка чейин биз 70 тыйынды калтырабыз. 700дөн 1000 киловатт саатка чейин ошол 300 киловатт саатты 1 сом 82 тыйындан өздүк наркы эсептелген тариф 1 сом 20 тыйын деп билесиз. 1 сом 20 тыйынга чейин 62 тыйынды биз мамлекет компенсация кылып берели деп атабыз. Мына ошондой чечим. Ошондо деген жылына мурун эгерде компенсацияларга 131 миллион сом каралса, мына ушул 131 миллион сомдун үстүнө 108 миллион сом кошумча кошулуп атат. Мына 2015-жыл. Ошондо деген бир керектөөчүгө жылына 714 сомдон айланса, эми 1302 сомдон айланат. Мына ошондой маселени биз кеңешип туруп, көчө макулдашып, анан азыр келип туруп ошону сунуштап атабыз. Баткендин элинин 2 сотук жери бар, Нарындын элинин 2 гектар жери бар. Мал деген ушундай көбү деген 3 метрде. Анан эми ал малга чын эле Нурсултан Назарбаевдин эмгеги зор. Ал атты эч бир президенттин дагы башканын акысы жок. Ошол казактарга 5% 50 миң кредит берип, атташынын малын алып, ошондон атташы көтөрүлүп кетти да. Анан кээде 3 метр чөп эмес 3 сантиметр деп айтсам эми артист болуп кетермин. Тугуларынан кармап тартып атып арам чыгарышат. Анан техника деле май деле күчтүү, мындай кыйын жок, андай чөп деле чыга калбайт. Эми бул президенттин жобу, буга сен күнөөлүү эмессиң да чындыгында. Свет боюнча айтылганда айтпады. Эми эки жакты бөлүп биякты тиякты деп айтыштын кереги жок. Экинчи чекеси арданып кетесиң, бул Нарындын эли бюджети минтиктарданып атышат. Бакиевди бекер кубалап турбуз. 1 сом 50 тыйын дегенде кубаладык эле. Атамбаев өсөп сап келдик эле. 3 бала өлдү эле. Туура меселе кылып турбуз, 3 бала өлбөй калган мак экен деп арман кылгандар да толтур. Анан мен ойлоп атам, Бакиев аябай тиги эми туура сөзгө тууган жок, улуу сөзгө уят жок дейт. Көпчүлүк менен күлүп атат, деп атам. Менен Нурайнардыктар расыл болду. 1 сом 50 тыйын десем мени улуп чыктырган эле, ап келген президенттердин кылганы тиги деп өлөтүп алып каткырып атат болуш керек. Аны кылганы болду да. Анан эми көп эле маалыматтар, көп нерсе бар. Айталы десек арман көп, айтылбай иште сыргалды болуп атабыз. Эми силерди деле өйдө төмөндө иштен алыспыз. Бул Аманбай деле алынын жетишинчи иштеп атат, көмүр бермиш болуп атат, антип атат,
эл айткандай да татсырабыз да анан эми тиги элди багып элатат, нарын эл эч кимден өкмөттөн акча сураган эткен жери жок. Бирок бекер кылып атасыңар. Муну менен деле тынчып жөн калбайт го деп атам да. Ушул жөн эле кышкы 7 айга жанареки 700 киловатт деп элечи. Эми биз тиги баары жака атаандашып күнү катыны бир эле Кыргызстанбыз. Бирок Кочкордон нары рай өзүм деле келатып көрдүм, туурабы? Бишкек рай, башка жак жылуу. Анан ушул жака жөн эле бир 2000 киловатт берип кышкысын 7 ай. Жайкысын ошо 700 миң эле тыштап эле тамтамдатпай эле жөн койсоңор болмок. 7 ай болбосо дагы мына декабрь, январь, февраль, март 4 айга 2000 киловатт берсеңер болмок. Компенсация, анан баланча, анан тиги высоковольт курабыз, анан мынтебиз. Эми ал энергетикадагы 40 жылдан бери элдин баары акча төгүлүп эле кетет. Азыр жанакчыдан коркпойт, илгери милициядан коркчу. Азыр же контролдорлор келип атканда кичинекей балдардын да жүрөгү дүпүлдөп кетет. Элдин баары төгүп эле акчаны, төкпөй эч ким калган жер жок. Бирок төгө албай пенсиянын астыгынан кыйналгандан чыгат эл. Мисалы үчүн тил кетсин, бул кетсин, президент кетсин, тил келсин, бул кетсин деп аткан киши жок. А Бекназар акча бермектен алтын берсе албайм, балекетим алып өлтүрөйүн. Дүйүмдө жатканда жакшылык кылган эмес. Садага болсун ал нарындын элинин таманына да теңбей. Бекназардын мен мисалы үчүн. Эки күн айтпайсыздар. Мен үйүмдү штаб кылгам 2010 жылы. Атым Жумабаева Бактыгүл. Анан булар баягы телевизордон айттыргандай бир листовка жасап койсом, жа президенттердин деле качканы туура экен, бул энергетиктер кыйынбы, же милициясы кыйынбы, үйдөн листовкамды уурдатып кетти. Менимче атын айтпай эле коеюн бул жерден. Өзүмүн эле чыкты да, Кудай алдыга дейин. Эми аны институттун өзүнө жалгыз айтпасам, эми эле көзүмчө айтпай эле коеюн. Жөн эле ушул тарихти ким этпесең болмок, Турдубек беле атын ким эле? Очман Апышевич. Очман Апышевич. Мен биз ана байке эже ини деп эле сүйлөйм да. Апышевичти жа асыл жакшы айтат да. Баланчаевич депчи. Айланан Очман алдыга дейин жөн эле ушул шартты берип койсоң болмок. Компенсацияны жанагы 700 киловатт кылбай 202 миң кылсаң болмок. Бул сенин колуңда. Сен эле билесиң. Могул жерде жыргаган эл отурган жок, жааган пенсия менен, анан пасовая менен жашаган элдер отурат могул жерде. Ошо элестеп келе 215 тыйындан төлөгөндө пенсия деген азыр аяп жатсаң дагы 2000 киловаттан ашып кетип атат. Анан кенедей 4,5-5 миң сом пенсия алган элде эмне калат? Светке төксө карандай чай ичип какшып отурат үйү. Анан ушуга каралашып койбойсуңарбы? Анан элди сүт эмизип алдагандын кереги эмне? Азыр элдин баары өздөрү карапайым болгону менен элдин баары грамотный, түшүнүктүү, бул жашоону түшүнүп калды. Анан февралдан баштап 1 сом 82 тыйын дейсиздер. 1 сом 82 тыйын болгондо дагы нарындын эли эч кандай төлөгөнгө эч бир возможносту жок. Кантип төлөйт эл? Ушуну карап койбойсуңарбы? Эл эмне ачкадан өлүп, кан басымы кээ бир өлүккө жогорулап, кээ бир өлүккө түшүп өлгөнү калганда карайсыңарбы? Анда деле карабайсыңар. Мына светтин акчасын жалаң эле карапайым калп төлөп атабыз. Деле колумда бар кызматкерлер 1 сом төлөгөнүн уган элекмин, көрөт элекмин. Эгер кичине эле бир 15 күн төлөбөй калсаң светиңди кыркып салат. Анан урап берем деп 200 сом алат. Бул эмне деген жашоо? Чын эле тиги жана менден мурункулар сүйлөгөндөй баки